Бүгүнкү күндө сот реформасынын алкагында сот тутумунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу, көз карандысыздыгын бекемдөө, ачык айкындуулугун камсыздоо максатында алгылыктуу иш-аракеттер көрүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо, жергиликтүү соттордун судьялардын ишинде калыстыкты камсыз кылуу максатында 312 судья башка жергиликтүү сотторго которулду. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков соттордо жүргүзүлгөн ротациядан кийин республикадагы бардык райондук жана шаардык 70-ке жакын соттордо болуп, судьялардын жашоо шарты, иштердин өз мөөнөттөрүндө каралышын текшерип чыкты. Замирбек Базарбековдун айтымында сөздөн ишке өтүү убагы эч-ак келип жеткендигин коомчулугубуз байма-бай эскертип келген. Ошондуктан реформанын алгачкы 3 этабы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен ийгиликтүү ишке аша баштады. Соттордун эмгек маянасын көбөйтүлгөн 100%. Андан кийин экинчиси ошо ротация, которуштуруу деген саясий иш жүрдү эле, иш-аракеттер жүрдү. Бу да бүттү. Биздин азыр алдыбызда 3-чү этап дейбизби, же болбосо фаза дейбизби? 3-чүсү ушул соттордун иштеринин сапатына өтүү болот. Бул тез аранын ичинде болот. Ол ротация боюнча жыйынтыктагандан кийин иштин сапатына өтүшүн талап кылабыз. Жогоруда айтылган судьялардын олуттуу ротациясы жөн гана орун алмашуусу эмес, алардын сот адилеттигин ишке ашыруусундагы жоопкерчилигин, сапатын жогорулатуу, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу жана алардын натыйжасы катары сот тутумуна элибиздин ишеничин кайтаруу максатындагы кадамдардын бири болуп саналат. Замирбек Базарбеков жергиликтүү соттордогу ротацияланган судьялар менен болгон жолугушууда ротацияга чейин каралып башталып, бирок аягына чейин чыкпай калган иштерди жаңыдан барган судьялар тез аранын ичинде карап чыгуусун талап кылды. Анткени элдин нааразычылыгы иштердин узакка созулуп каралып жаткандыгында болуп жатат. Башкы судья каралып жаткан иштердин сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Төрага ар бир иште дыкат карап, адилеттүү, мыйзамдуу жана негиздүү чечим кабыл алышын керектигин эскертти. Сот адилеттигин ишке ашырууда судьялардын ишине ар кандай кийлигишүү көз карандысыздык принцибин одоно түрдө бузат деп эсептейт Замирбек Базарбеков. Мамлекетибизде сот бийлигинин кадыр баркын чыңдоого багытталган аракеттер жасалып жатканына карабастан, соттордун ишмердиги тууралуу катуу сын пикирлер айтылып, алар жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы чагылдырылып келүүдө. Бирок чындыгында айрым учурда судьялар туура чечимдерди кабыл албай, өздөрүнүн көз карандысыздыгын коргой албай, башка бийлик бутактарынын өкүлдөрүнүн, укук коргоо жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин алдында дагы деле тайсалдап жаткандыгын Жогорку соттун төрагасы ачык эле айтты. Буга себеп катары аталган органдардын өкүлдөрү алардын талаптарын аткарбаган судьялар тууралуу терс каралоо максатындагы маалыматтарды киргизүү менен кызмат орундарынан кетире тургандыктарын, кайсыл бир шылтоо менен кылмыш ишин козготуп, же болбосо башка себептер менен тартип комиссиясына сунуш келтирүү аркылуу жоопкерчиликке тарттыра тургандыктарын айтып, коркутуп келишкендигин баса белгиледи. Өлкө башчысы соттордун 12-курултайында башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кайрылып, соттордун ишине кийлигишүүнү токтотууну катуу эскерткен эле. Башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кайрылам. Соттордун ишине кийлигишип, судьяларга кысым көрсөтүп, өзүңөргө керектүү иштерди өткөрүү практикаңарды токтоткула. Жергиликтүү соттор менен болгон жолугушууларда төрага судьялардан тергелип келген иштердин сапатына дагы өзгөчө көңүл буруп, мыйзам бузуу аныкталса, жай аныктамаларды чыгарууну талап кылды. Жалтаңдабай, коркпой, үркпөй, мөөнөтүндө карап, ошол эле укук коргоо кызматкерлеринин органдарынын, же болбосо көзөмөлдүк кылган прокуратура органдарынын, же болбосо ошол эле жергиликтүү бийликтер тарабынан кетирилип аткан мыйзам бузуучулуктарды ачык айтып, кемчиликтерин көрсөтүп, агаларга юридикалык жактан баа берип, чечим өкүм кабыл алгыла деп санайм. Бул талап мыйзамдын талабы. Жогорку соттун төрагасы бир гана судьялар эмес, жергиликтүү соттордогу аппарат кызматкерлери, сот приставтары менен дагы жолугушууларды өткөрдү. Өлкөнүн түштүгүнө ротацияланып барган судьялар боюнча аппарат кызматкерлеринин айтымында, алар иштерди тез жана өз мөөнөттөрүндө карап жатышкандыгын, жана тажрыйбалуу судьялар келгендигин айтып, иштер алдыга жылып жаткандыгын ачык эле айтышты. Бул да болсо ротациянын алгачкы ийгиликтери. Орун алмашкан судьялар тажрыйба менен гана алмашпастан, өзүн-өзү өнүктүрүүсүндө дагы тынбай иштеши керек. Албетте бир жерден экинчи жакка көчүп баруу оңой олтоң иш эмес. Ротацияланып барган судьялардын көпчүлүгү турак жай маселесинен кыйналып жатышкандыгын жашырышкан жок. Жогорку соттун төрагасы ротациядан кийин эле көп өтпөй алгачкы иш сапарын Баткен облусунан баштаган.
Алыскы райондук соттордун судьялары аймакта турак жайлардын ижара акылары 3 эсеге көтөрүлүп кеткендигин айтып, шарты начар үйлөрдө жашаганга туура келип жатышкандыгын билдиришти. Ал эми Кара Суу райондук сотунун судьялары ижарага берилчү үйлөрдүн жоктугунан Ош шаарына барып келип иштөөгө мажбур болушууда. Чындыгында Ош шаарына келгенде бир ушундай убакыт болуп калган экен, батирлердин баасы абдан кымбаттап да кетти. Кээ бир райондордо батирдин баасы Бишкек шаарынан да кымбат экен да бул жактачы. Айрым судьялар үй бүлөлөрүн ротацияланып барган аймакка чогуу алага келип, жайланышып жаткандыктарын билдиришти. Атам дагы судья, буга чейин айткан. Ошон үчүн көнүп калганбыз. Үй бүлө мен менен болот, айтканымды туура кабыл алып, 100% мага кошулду. Кайда барсаңар бирге болобуз деп. Мен ошо калтырбайм үй бүлөмдү. Бала чакамды, жубайымды алып 10-май күнү мен Ысык көлгө келип калдым жумушка. Аймактарга болгон иш сапардын алкагында Замирбек Базарбеков соттордун абалы менен да таанышты. Иш бөлмөлөрдүн жетишсиздиги, судьялар менен аппарат кызматкерлеринин бир бөлмөдө тыгылып отурушу, архив көйгөйү, имараттардын эскилиги жана жараксыздыгы сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлдү. Мисалы, Жалал Абад облусундагы Каракөл шаардык сотунун имаратынын кейиштүү абалы, шыптардан суулардын агышы жана иш бөлмөлөрүнүн ымдуулугу анда иштегендерге шарттын такыр жоктугун көрсөтүп турат. Ал тургай сот отуруму өтүп жаткан учурларда төбөсү басып калчу абалда турат. Аталган шаардык соттун өз балансында имараты жоктугунан эски бала бакчанын бир бурчунда жайгашканга туура келген. Аймактардагы соттордун көбү эски жана шарты жок имараттарда иштеп жаткандыгы аныкталды. Өлкө башчысынын колдоосу менен аймактардагы судьяларга турак жай куруп берүү демилгеси четтен ишке аша баштады. Ысык көл облусунун түп районунда алгачкылардан болуп турак жайлар курула баштады. Ошондой эле региондорго болгон иш сапардын алкагында Замирбек Базарбеков Ысык көл облусу менен Жалал Абад облустарындагы адилет үйлөрүнүн бүгүнкү абалы менен да таанышып чыкты. Аталган адилет үйлөрүндө облустук, шаардык, райондук жана административдик соттор, ошондой эле сот департаментинин облустук башкармалыктары орун алышат. 2022 жылдын аягында бул имараттар пайдаланууга берүү пландалууда. Адилет үйүндө судьялар жана процесстин бардык катышуучулары үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп, маалымат жана кызматтарды алуу жеңилдейт. Албетте, сот тутумун материалдык техникалык жактан камсыздоону жакшыртуу соттордун жана судьялардын, ошондой эле сот тутумунда иштеген кызматчылардын сапаттуу иш алып баруусуна жетиштүү шарт түзүп берүү негизги милдеттерден. Ошондуктан ротацияга ылайык президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен башка жерге көчүп барган судьяларга мыйзам чегинде алардын чыгымдарынын ордун жабуу каралып жаткандыгын, каражаттар министрлер кабинети тарабынан сөзсүз түрдө төлөнүп бериле тургандыгын Замирбек Базарбеков билдирди. Жергиликтүү сотторду кыдырууда аппарат кызматкерлери айлык маяна маселесин дагы ортого салышты. Төрага ушул жылдын август айынан тартып аппарат кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүү пландаштырылып жаткандыгын кошумчалады. Мындан тышкары соттордогу санариптештирүү, сот отурумдарындагы аудио жана видео жаздыруу, автоматташтырылган маалымат системасы жана судьялар ортосунда ишти автоматтык бөлүштүрүү тутумунун иштеп жаткандыгына да кызыкты. Санариптештирүү бул соттор үчүн эмес, кайрылган тараптарга ыңгайлуу болуш үчүн алар ыраазы болгондой иштеш керек, деди Замирбек Базарбеков. Андыктан сот тутумундагы санариптештирүү иштери токтобостон жаңыланып турушу абзел. Ротациянын дагы бир максаты компетенсиз судьялардан арылуу, тагыраагы тазалануу болуп саналат. Ротациядан кийинки 3 айдын ичинде эле коомчулукта бир топ резонанс жараткан окуялар орун алды. Алардын баары айрым судьялардын тиешелүү кесипкөйлүгүнүн, тажрыйбасынын жана жеке сапаттарынын көрсөтө албагандыктан келип чыккандыгын Жогорку соттун төрагасы билдирди. Натыйжада төрага бир катар кадрдык чечимдерди кабыл алганга мажбур болду. Айрым судьялар сот залында тиешелүү тартипти орното алышпай, айыпталуучунун тартибин бузуусуна моюн суруп жатышса, башка судьялар жең ичинен сүйлөшүп алып, кылмышкердин башкаруу чарасын өзгөртүп берип жатышат. Дагы бир судья сот процессинин катышуучусуна мамлекеттик тилде көрсөтмө берүүсүнө тыюу салып жатса, тажрыйбалуу судьябыз коррупцияга аралашканы боюнча шектелип кармалып жатат. Ал эми Свердлов райондук сотунун судьясы 16 жашар кызды зордукталышына айыпталган 2 шектүүнү эч кайда кетпөө тил каты менен үй камагына бошотуп жиберген. Мындай жат көрүнүштөр судьялар корпусуна эле эмес, жалпы сот системасына, сот бийлигинин аброюна шек келтирип, коомчулуктун сотторго болгон ансыз деле төмөн ишенимине кедергисин тийгизип жатат. Сот системасы аргасыздан ушундай жагымсыз жолдор менен тазаланууга мажбур болгону өтө өкүнүчтүү. Ротациянын максаты орундарды алмаштырууда эмес, сот адилеттүүлүгүн сапаттуу ишке ашырууда.
Тагыраак айтканда, элге багытталган адилеттүүлүк орун алышы керек. Өлкө башчысы тарабынан демилгеленип башталган ротация алдыда өз натыйжаларын бере баштайт деген үмүт бар.